Келип атат. Каякта? 75 градуста. Сен жактабы? Өлүп калдыбы? Артынан атты. Ооба. Келип калды жаныма. Көрдүм. Ай! Арттан атып атпайбы? Жалпы репортаж Супер ТВ каналын көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиз жогоруда көргөндөй бул жерде жаш түгөлөр, жаш үй бүлө PUBG ойноп аткан барыбыз көрдүк. Бирок бул PUBG'нын артынан, бул оюндун артынан таанышканбыз, ошол жактан таанышып, биз азыркы күндө үйлөнгөнбүз деген маалыматтарды угуп, аябай таң калыштуу болду. Биз сиздердин назарыңыздарга ошол үй бүлөнүн кантип таанышканын, эмне болуп таанышканын сиздерге сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Куш болгон болсун. Рахмат. 5-нде болду оюңар, э? Ооба. Кече 5-июлда. Ооба, 5-июлда. Кандай болду? Тынчып калдыңарбы, кичине отуруп калдыңарбы? Коноктор кетиштиби? Ооба, аябай бир оор жүккөн негизи эле. Той бергенем, өзүм ошол той сферада жүрөм, иштейм. Мага берки четинен башкача көрүнөт да. Эми баары сонун өтүп атат, сонун болуп атат, той ушинтип той бериш керек экен деп ойлонот экенсиң, анан өзүң той бергенде уже түйшүгүн түшүнөт экенсиң. Келиңиздер, теманы алкагында сүйлөшөлү. Кантип эмне болуп таанышып калгансыздар? Биринчи таанышуу. Биринчи таанышуу 2020-жылы. Бул жанагы аябай оору ковид күч алган кез. Карантин убакта үйдө жатып калган кезде ошол оюн менен көп алек болдук. Көбүсүнчө ойнодук. Балдар менен группа болуп, баарыбыз неметип алып, анан ошол жактан дос балдар менен ойноп атып, чогуу бир немеден кландан 4 кишилик болуп калдык. 4 кишилик кландан Динара менен чогуу ойноп калдык. Чогуу ойноп калдык. Алгачкы ойун, биринчи ойун. Анан айтты, дос балам менен чогуу ойноп аткам, анан айтып калды. Ушундай Динара. Ал жактан сүйлөшүп атасың. Ооба, бири-бирибиз менен команда 4 команда сүйлөшөсүң, анан бири-бирибиз менен сүйлөшүп калып, ошол жактан айтып калды. Досум, бул Динара деген кыз Москвада азыр иштейт, жашайт ошол жакта. PUBG чогуу ойноп атабыз, мына таанышып алайлычы, ойноп турасыңар деп койду анан. Ошол менен деп анан дагы кирип ойнодук, дагы чогуу ойноп калдык, анан ошол жактан сүйлөшүп калдык, анан дружба кидайт деп PUBG'дан. Instagram'дан же Facebook'tan болсо эмес. PUBG'дан дружба кидайт биринчи. Ошол жактан экөөбүз анан биринчи чогуу ойнодук отдельно. Алгачкы оюн кандай болду? Кандай экен? Кимге лидер болгон я? Жок, по-любому мындай дейм. Кыз болгондон кийин эмне болбосо да, каяктан болбосо да PUBG'дан болобу, же мындай жашоодо болобу? Ухаживать эткенге аракет кылып келесиң. Анан PUBG'дан да ухаживать этесиң да ошентчи. Жакшыраак автомат алып калсаң берип кой берсең. Окторуң барбы, жилеткаң барбы, 3-чү уровень, шлемиң барбы? Ошонун баарын берип, анан жок десе барып чуркап барып берип, мен таштап бердиким бер деп алып. Аптечка берип. Анан чогуу ойноп баштадык. Биринчи эле ошо чогултуп, анын баарын чогултуп, анан барып жүр тияка барып атышалы, анан тинтел деп ошо оюндан жүргөндө бай коркосуң да. Кандай ойнойсуң билесиң, анан может муну өлтүрүп кетет дейсиң. Осторожно ойна, тиякты биякты кара, ойно. Мен артыман чогубас, жашын деп. Ошондо дагы болбой эле жаңы эле тааныштың болбосо, бирок ошондо эле баштадым. Ошентип. Ошо анан биринчи оюнубузда экөөбүз чогуу ойногонубузда это неме кылганбыз. Дуо ойногонбуз. Ошо 2 кишилик оюн ойногонбуз. Топ-1 алганбыз. Анда дагы биринчи оюн, алгачкы оюнда топ-1 алганбыз. Күндө эле үйдө жатасың. Эч жака чыга албайсың, уйку жок. Жок, эмне үчүн сүйлөшүп атыңар ошондо? Ойноп атасыңар. Бирок ошол эле учурда сүйлөшүш керек бири-бириңер мененчи. Эмне үчүн болот да сүйлөшүү? Сүйлөшкөндө таанышуу. Таанышуу болду. Сен эмне кыласың, эмне жумуш кыласың, сен эмне жумуш кыласың? Эми как обычно эле бири-бириң жөнүндө билгиң келет да. Кандай адам менен сүйлөшүп атам, может, жакшы адам буйруса менин келечегим деген ой менен сүйлөшүп, анан каякта иштейсиң десем, полжуп иштейм дейт. Москвада полжуп иштейм дейт. Анан жакшы экен анда. Жакшы эле зарплатабы, ооба. Баарын сураштырып антип анан. Сиздин көз карашыңыз менен алгачкы оюн. Алгачкы таанышуу. Ошентип жолдошум айткандай, досторубуз тааныштырып калды, балчандарыбыз. Балчандар. Анан мен өзүм бирок салонда иштечүмүн.
Анан кийин болсо мен эми өзүмдү көтөрө бербейм, мен мындай, мен салонда иштейм, тияк бияк деп. Эми жөнөкөй болгондон кийин анан кийин хотела проверить, текшерип көрөйүн дедим, кандай ой болот экен. Каякта иштейсиң дедим, Москвада иштейм, 5 жыл болуп калды, пол жууп иштейм дедим. Анан кийин болсо мен ошо адамгерчилигин көрөйүн деп, кандай сүйлөшүп кете алабы менден кийин ошо пол жууп иштейт экен, жок сүйлөшпөй эле коеюн деп ошондой ой менен айтыпсам, жакшы, эми самое главное адал иш, өз мээнетиң менен, өз маңдайың терің менен тапкан акча эми арам болот, адал болот деп. Анан ошондон кийин сүйлөшүп кеттик. Жумушубуз өзүм кичинекейден бери эле школдан бери эле музыкалык школда окугам. Кайсы? Мукаш Абдраев. Абдраевда? Ошол менен ошол школа менен чоңойдум, өстүм, окудум. Азыркы ошол алектен келдим, ошол музыка, ыр дүнөсү. Азыркы Кыргызстанда тоже өзү аябай актуалдуу болуп аткан той сферасы. Ошол той сферасында иштейм. Музыкант болуп иштейм, ырдап. Бир чыгарма. Бир чыгарма. Кайсы чыгарма? Эмне жөнүндө? Кыргызча эле ырдап берейин. Барам сага. Мөлтүрөп бүлдүргөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, самайларың сеңселткен ак айыңдар самашып сагынчымды уккан кезде барам сага. Азаматсыз. Бир күндө канча саат убакыт өткөзсүңөр ошондо? Көп эле. Кандай айтсам? Мындайда 5-6 саат ойнойсуң, бир чогуу отуруп алып. Кечке малчы. Анан түн кирет уктайсың, эртесин турасың, өзүң үйүңдө окаттарды кыласың, тияк бак бүтүрүп алып, анан кайра PUBG'га кирсең, ошол жакта чогуу ойнойсуң. Бүтөткө болосуң, бересиң. Ошондо болуп калды. Башында мындай болду, эми баягы таанышкандан кечке эле PUBG'дан экөөбүз бири-бирибиз менен кантип сүйлөшөбүз деп мен ой болду, анан сурадым, Instagram бербейсиңби или же WhatsApp номериңди бербейсиңби десем, жок, убактысы келсин, така, убактысы келгенде анан берем деп бербейт. PUBG'дан жакшылап ухаживать этсең анан көрөбүз деген элечи. Анан ошентип PUBG'дан ойноп жүрүп где-то бир ай өттү, ошо. Эми башында баягы кээде ойноп аттык, анан уже күндө ойноп баштаган, анан бир ай өтүп, бир ай, бир жарым ай өттү, где-то анан ошо как раз март-апрель болуп, анан жабылгандан кийин май айларында ошондо Instagram алдым. Instagram. Канча убакыт өткөндөн кийин? Где-то бир жарым ай өткөндөн кийин Instagram'ды алдым. Ошол жактан жазышып сүйлөшүп баштадык. Ал жакта уже видеозвоноктор чыгып калган, видеозвонок менен бири-бирибиз менен сүйлөшүп баштадык. Убакыт өттү, где-то бир ай өттү ошо Instagram менен. Анан дагы сурадым. Номериңди бербейсиңби Instagram, WhatsApp'тан. Анда дагы болбойт. Ал жакка да убактысы келсин анан. Келгенде анан берем өзүм. Анча-мынча ырларды сүй жөнүндө болгон нерселерди бири-бирибизге уже жиберип баштадык. Ошол жактан уже башталды. Instagram'дан башталды анан. Про любовь ырларды жиберет, мен жиберем, экөөбүз ошону эстеп алып, сен мени жакшы көрүп калдыңбы деп калп эле тийишесиң. Бул айтат, жок, жөн эле жибердим, жакшы ыр деп, жөн эле жибердим деп коет. Сүйлөшүп жүргөнүңөрдө PUBG'нын терминдери менен сүйлөшүп калдыңарбы мындай? Бар го, мен сага эмне кылып берем мүмкүн. Андай эми тамашалар болот да, албетте. Мисалы. Элдер менен, достор менен сүйлөшүп атканда мен Динараны дроп атып чүрүп алгам, таап алгам депчи. Ушундай немелер менен сүйлөшүп аттык да, ушундай сөздөр менен, PUBG'дагы сөздөр менен. Анан азыркы жаштар тим эле ушундук, бири-биринин ордуна гүл же неме подарок эткен ордуна АВМ подарок эткен деген сыяктуу сөздөр кетти баягы досторубуздун көптүн арасында. Анан булар бири-бирине PUBG'дан подарок этип жүрүшөт, машинадан катать этип жүрөт, 2 кишилик машина бар, ошо отуруп алып катать этип жүрөт, аны видеого тартып алышып
көрсөтүшүп булар шумдук деп группаларга жиберипчи романтика деп суу жакпап эле сүзүп эле суунун жээгинде отуруп элечи. кимдер негизи мындай жакшы ойнойсуңар чынына келгенде? Жолдошум жакшы ойнойт. Может быть. Кыз жигит болуп канча сүрүштүңөр ушунда? Августтан февралга чейин жарым жыл болду. Үйлөнүү тууралуу сунушту мындай оригиналдуу болсун деп PUBG'дан таанышып атсаңар, ошол тематикага байлап мындай сунуш берилди же андай болгон жокпу? Экөөбүздүн оюбузда тең болду, ушундай ылалы ушундай кылып. Может, история тартып коебузбу деп для себя деп анан бирок шартка байланыштуу. Шартка байланыштуу да анан кичине чоң эле балдар, кыздар кичине элдерге башкача көрүнүп калабы деп баштады. Баягы тааныштар, тууган-уруктар сурап калган. Эмне болуп тааныштыңар деп сурап калганда, PUBG'дан десем таң калышабы? Биринчи укканда. Түшүнгөн адам түшүнөт ошону. Күлүп неметип коюшат, баягычы өтүп кетет ал темадан. Бирок мындай айтып аттык да. Именно PUBG'дан эмес, досторубуз тааныштырды деп эле айтып эметтик. А так тоюбузда болгондо именно анча-мынча кишилер көп билбейт эле. Көбүнчөсү өзүбүздүн эле жакын туугандар билбесе, калгандары көбүнчөсү билбейт эле. Анан ушу тойдон PUBG'дан таанышкан деген укканда баары тең эле PUBG'дан таанышкан турбайбы, PUBG'дан таанышкан турбайбы деп таң калышты. Тойдо досторум билет болчу PUBG'дан таанышканыбызды депчи. Ошол досторуңардан оригиналдуу калуу тирек болдубу? Ушул тематикага байланышкан. Ушул таанышкан досубуз эле тос сүйлөдү. Тааныштырган Азамат деген дос баласы. Ал тос сүйлөп ошо биринчи эле баштаганда эле негизи PUBG'дан палчандарбыз деп эле баштады. Палчандар тос мен палчан болом, палчан тос сүйлөп коесун деп эле. Ошо именно PUBG'нын эмесинин темасын айтып баштады. Элдин баары каткырып. Анда тамада дагы ошондо палчаныңыз ким бу? Канебе же Динкабы депчи. Анда баарыбыз эле ошо бир палчан болуп калдык да. Достордун баары ошол жакта чыккан, тоско чыккан достордун баары эле палчан болуп калдык да. PUBG'дан палчан болдучу анан. Куттуктаанда кандай баягы именно PUBG'дагы эмелер менен, терминдер менен, сөздөр менен сүйлөп куттуктаган жок, бирок ошол нерсени айтып кетти. PUBG'да палчандарыбыз чогуу ошол жакта ойногонбуз, таанышканбыз, ошол жактан бактысын таап отурат деп каалоо тилегин айтты. Ошо мындай болгон жокпу? О, мен дроп башыңа келип түшсүн. Ачсаң эле 8x абон болсун деген болгон жокпу? Андай болгон жок. Эфирдин аягында бири-бириңиздерге PUBG'нын сөздөр менен, терминдер менен сүйүнгөндөрдү ардыңыздарбы? Сүйөрүңөрдү. Мен сага АВМ подарок кылам. 8x менен деп. Сен менин дропум. Мен сен үчүн дроп атып берем. Дроптун ичинде болгон 3-чү шлем болобу, 3-чү жилет болобу, кандай гана шумдук автоматтар болбосун, баарын сен үчүн арнайм. Ошонун баарын кандай десем, чын жүрөктөн сага. Мен сени кандай десем, ал жактагы башка оюнчулардан коргойм. Эч кимге капа кылдырбайм, аттырбайм. Ошо. Сиз үчүн жанагы эки боттордон өзүмдү тосуп коргоп берем. Сиз үчүн сиз жакшы көргөн М416 жүзогу менен подарок этем. Аптечка, бир контейнер менен. Ошол оюндагы Геленваген УАЗикти бизге подарка кылам, дөңгөлөгү менен. Зимний деп. Менин кошумчам болсо, келечекте мына жаңы үйлөнүп баш кошуп турмуштун жолун аттанып турсуздар. Буюрса ошол PUBG'нын сөзү менен айткандай, дропту ачсаңар эле бир кичинекей наристе болсун. Үй бүлөңөрдө дайыма ийгилик болсун, бири-бириңерден сүйүүңөр өчпөсүн, бактылуу болуңуздар. Чындыгында мен
көз карашым башкача болчу. Бирок бул оюндун арты менен бири-бириңиздерди таап, оюңуздар биригип, эң башкысы экибаждын ою бир экенин көрүп туруп мен азыр таң калып отурам. Сүйүңүздөр өчпөсүн, бактылуу болуңуздар. Эфирдин аягында жалпы биздин көрүүчүлөргө сиздердин каалоо тилеймиздер. Мен азыркы кырдаалга байланыштуу баарыбызга, кыргыз элиме бир туугандарыбызга ушу Кыргызстанды ден соолук болсун баарыбызга. Аман эсен бололу, бөдө кырсыктан алыс бололу. Анан көбүнчө ошо PUBG ойногондорго айтар элем мен. PUBG десе эле баягы баш оту менен кирип кетип, ошону ойноп кетип, жанагындай акча төлөп, ошол оюнга короткондон көрө убактыңарды башка бир жакшы илимге коротуңуздар. Ошол баарыбызга тынчтылык болсун. PUBG'дан таанышкыла, үйлөнгүлө. Бирок эч качан оюнга берилбегиле. Ошо. Кыргыз элиме каалап кетчү. Ошо ден соолукта болушсун. Биздин Кыргызстаныбыз өркүндөп өссүн. Алдыңга гана умтулалы. Бир бололу. Ошол жалпы кыргыз элүүсүнүн арасында сиздер да аман болуңуздар. Келип бериңиздерге биз менен эч бир жашырбай оюңуздардын баарын ачык айтып, маек куруп бериңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ал эми жалпы телекөрүүчүлөргө болсо, сиз эгерде Репортаж Супер ТВ каналына каттала элек болсоңуз катталыңыз. Анткени мына ушундай эксклюзив маектер, сизге жаккан материалдар дайыма биздин каналда чыгып турат. Жана бүгүнкү маек боюнча сиздин оюңуз кандай? Анын баарын дагы сиз комментарийге калтырсаңыз болот. Жана кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.